Ала Бука районундагы Борбордук маданият үйүнүн алдында социалдык аянтча жарманкеси уюштурулган. Көпчүлүк тургундар мындагы баалар бир топ арзан экендигин угуп, келип соода кылышууда. Мен азыр үчүн көбүрөөк алам арзан үчүн. Эми азыр которуп калдым да. Кээ жерде аябай эле кымбат сатат. Эми мунун ачылганда канча болду билбейм, мен бүгүн уктум. 10 сом, 20 сом арзан экен. Сабиз канчадан алдыңыз? Сабизди ошо 20 сомдон экен килограммы. А так базардан 40 сомдон алып аттык. Ушундай көптөн бери албайм. Анан бирок картошканы 6000 сом, 7000 сомдон алып атканбыз базарданчы. Азыр 50 сом. Нормально эле го дейм эми азыр. Бүгүнкү булар сататкан нормально эле. Мында базар баасынан баалар бир топ арзан. Койдун эти 620 сомдон, жылкынын эти 550 сомдон, уйдун эти 580 сомдон сатылууда. Картошканын баасы болсо 40 сомдон 50 сомго чейин. Сабиз 20 сомдон сатылууда. Жумуртка 7 сомдон, керектүү азык-түлүктүн 15 түрү бар. Берли арзан экен. Сабиз 20 сом, картошка 50 сом экен. Кой эти 630 сом, етекте 650 сом. Жылкы эти 550 му, шундай экен берди. Берди арзан, жакшы мынаганы уюштурупсуңар. Ошого биз ыраазыбыз. Социалдык аянтча жарманкеси калктын капчыгына бир топ жеңилдик болду. Базар баасынан бир топ арзан. Жарманкеге азык-түлүктөрдү сатыкка алып чыккан ишкерлер үчүн да колдоо болгону жакшы. Анткени жайгашууга, соода сатыкка ыңгайлуу жер көйгөйү жаралып келген эле. Эми жергиликтүү бийлик колдоого алып шарт түзүлдү. Место маселеси көйгөйлүү болот. Сизде центрде место жок. Чоң машинада алып келесиң, бияка келсең пробка болот, анан кийин бизди бияка ал дейт, анан бизден алат негизи. Бизден 20 сомдон сабизди ушу базардагылар алат, наракка барып 30 сом, 35 сом сатат. Алып сатарлар кымбат. Ооба, алып сатарлар. А бизге келсе, бизде ушундай условияларды кылып берсе, мисалы элдерге 20 сомдон деле, эгер пиязды, морковкаларды, картошкаларды оптон 1 тонна сена фирма чаткал-паткалдар алып кетсе, биз дагы 1 сом, 2 сом түшүп беребиз. Министрлик кабинетинин төрагасынын орун басары Бактыркеш протоколдук тапшырмасын аткаруу максатында биз ушу Ала Бука районунда жарманкелерди уюштуруп атабыз. Азык-түлүк коопсуздугун контролдоо боюнчачы. Бул боюнча биз азыр ар бир айлык бөттө тапшырма бердик. Ал жерде ушундай ишемби жума күнү эмелер өткөрүп атат жарманкелер. Бул жерде мына кече бүгүн Калктын азык-түлүккө болгон муктаждыгын камсыздоо максатында райондогу Ала Бука, Балтагулов, Айрытам жана Ынтымак айыл аймактарында жарманке уюштурулууда. Өз кезегинде базар баасынан бир топ арзан азык-түлүк сатылып жатканына жергиликтүүлөр кабардар болуп калышты. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Ала Бука районунан.